Aslan da geliyor. Emin. Hoş gelse de suyunuyuz. Hatta biz hiç kimdi bölerin degen oyumuz yok. Jalabatta gelsin, hoş da gelsin. Yaxşı ol. Койташтагы мурдагы президент Атамбаевдин үй бекерчиликтен зериккендердин чогула турган клубу болуп калды. Кенен үйдө кенен басышып, мурда колу, үнү жетпегендер мына мен деп Атамбаев менен сүрөткө түшүп, айтор бул жай фото майдандан да айырмасы жок. Ар бирин Атамбаев сүймөнчүктөп, жылуу кабыл алып, анан калса социалдык тармакта жазылган каалоо тилектери окуганга убакытта болуп жатат. Эми бекерчиликте бул деле иш да. Рахмат кызыңыз. Топ болсын. Бардығы жақсы болады. Рахмат. Атамбаевдин тарапташтары социалдык түйүндөрдө да болушунча активдүүлүгүн көрсөтүп жатышат. Бүгүн болсо элдик штабка диндеги аалым Абдушүкүр Ажы келип, жылуу сөзүн айтып, колдоорун билгизип кеткени айтылууда. Буга чейин коомдук саясий ишмер, коомдук биринчи каналдын байкоочу кеңешинин кайрадан шайланган төрагасы Жыпар Жекшеев кабар алганы белгилүү болду. Муну тастыктаган сүрөттү партиянын төрагасынын орун басары, жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштешкен Кундуз Жолдубаеванын социалдык түйүндөгү жеке баракчасынан көрсө болот. Эмне жөнүндө сөз болгону кеңири белгисиз. Бирок өзүнүн адилет сөзүн айтып, жарандык позициясын билдирип, өлкөдөгү саясий кырдаалды талкуулап кайтыптыр. Ошондой эле Кыргызстандын жаңы тарыхындагы жаңы окуялардын багытында сөз болуптур. Белгилүү болгондой, тарых кайталанат деп жазылган билдирүүдө. Чындыгында тарых кайталанууда. Өзүнчө бир аралда жашаган жерибиз жок, элдин арасында жүрөбүз. Элде ар кандай кайчы пикирлер көп. Ошондо да туура мындай маалымат берип, туура түшүндүрүп, туура айтканга дагы биздин милдетибиз бар да чындыгындачы. Туурабы? Жаран катары деле. Ошон үчүн мени барып кел деп ким айтат эле? Ким айтмак эле? Мен эч ким айта албайт ушулга чейин, чынын айтайын. Маалыматтарда мурдагы ички иштер министри Улан Исраилов жана мурдагы УКМКнын төрагасы Абдилсегизбаев барганы да белгилүү. Ал эми эс алуу күндөрү азыркы президенттин кеңешчиси болуп жүргөн Айбек Асуранкулов кызматтан кетип кошулганы айтылууда. Айрым маалыматтарга таянсак, Атамбаев Айбек мырзанын өкүлөтасы болуп калат экен. Ошондуктан анын кызматтан кетүүсү жана кошулуусу тууганчылык деп айтса болот. 40-тын кырына келип, жакшы эле кызматка көтөрүлдү. Депутат болду, губернатор, министр, аягында президенттин кеңешчиси кызматын аткарып жатты. Эксперттер болсо Асуранкуловдун Атамбаевга барышы бул саясий чечим эмес, туугандык жана үй бүлөлүк чечим деп баалашууда. Я с начала апреля ушел в отпуск, последующим увольнением у меня лежит заявление на освобождение. Вы не согласны с его политикой? Ну, раз написал заявление, значит, всем понятно. Мен бир топтун же бир адамдын кызыкчылыгын коргойм деп элге убада берген эмесмин. Мен элдин кызыкчылыгын коргойм деп убада бергенмин. Мени бир топтун же бир адамдын кызыкчылыгын коргобой да сактын десе десsin. Кудайым мени ушу жалпы элибиздин, кыргызстандардын, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын саткандан Кудай сактасын мени. Кудай сактасын. Мен дагы мына мурунку тарыхты жакшы билем. Менин көз алдымда өттү тарых. Мындай пикирин президент Сооронбай Жээнбеков журналисттер менен болгон жолугушуусунда билдирген эле. Бирок Атамбаев муну саткынчылык деп баалаган жайы бар. Эми 3-июнда Бишкектеги медиа форум имаратынын алдында эски элитага каршы тынчтык митинг өтө турганы айтылууда. Анда митингге эски элита кетип, жаңы элдик лидер келсин деген чакырык ташталаары жазылган. 27-июнда Жогорку Кеңеш Атамбаевдин экс-президент макамын алып, кол тийбестигин ажыраткандан бери Атамбаевдин үйүндө тарапташтары чогулуп, күтүү режиминде отурушат. Менде наградное оружие бар. Мен атайлап айтып атам муну, жанагы мени жөнөкөй эле жетелеп кетем деген балдардагы аяб атам да. Туура эмес бир буйрукту аткарам деп. Мен дагы эми кыргыздын сөзү бар да, жатып өлгөнчө атып өл дегенде. Бирок мен үйдө жалгыз болом. Менин жанымда эч ким болбойт. Алмаз Шарченович Атамбаев Кыргыз Республикасынын экс-президенти статусунан ажыратылсын. Эгерде бул чын эле Атамбаевга каршы жазылган мыйзам болсо, мен каршы болмокмун. Каршы болмокмун чынында. Бирок бул биздин конституцияга каршы келген, шайкеш келбеген мыйзамды, ошо биздин эң негизги мыйзам конституцияга шайкеш келтирип атышат. Бизде конституцияда мыйзамдын алдында соттун алдында баары тең бирдей деген жазылган. Туура айтамбы? А бул мыйзам 2003-жылы кабылган мыйзам. Ошо боюнча келаткан. Мына ошон үчүн бул мыйзам ал мага да тиешелүү да. Мага да тиешелүү. Мына мен деле кийин тапшырам, кетем да. Туурабы? Ар бир адам кийин ойлош керек да. Мен президент болобу, ким болот? Мен атам айтчу эле,
мамлекет кургузун деп эртеби кечи баары чыгат деп. Бул жалгыз болсоң дагы туура эмес кылба, бар Кудай көрүп турат деп. Ошол сыяктуу ар кимибиздин мыйзамдын алдында бирдей болушубуз керек. Коомдук саясий ишмер Эмилик Каптагаев Атамбаевга кайрылуусун жазды. Анда мындай деп жазылган: Бешенеңизге жазылган экен, ошол учурда кырдаалдын ыңгайы келди. Мамлекет башында турдуңуз. 2011-жылы президент болуп шайландыңыз. Бирок муну ачык эле айтуу керек. Сиз мамлекет башчысы, журт атасы деңгээлине 6 жылда чыга алган жоксуз. Ошондой бийик даражага инсандык парасатыңыз жете албады. Тилекке каршы көрпендилик кылдыңыз. Жеке кызыкчылыктын, жеке таарынычтын, кекчилдиктин, өзүн билемдиктин алкагынан чыга албадыңыз. Акыры келип мына ушулардын курмандыгы болуп отурасыз. Сыртыңыздан эр жүрөк, айкөл көрүнүүгө аракет кылганыңыз менен ичиңизден тааруу айланбаган, майдачыл экениңизди, мүнөзүңүз ала көөдөн, ала качмай экенин турмуш далилдеди. Бүгүн дагы сиз кыргыз мамлекетинен, кыргыз элинин келечеги үчүн күйүп бышкан жоксуз. Сиз бүгүн жеке ичкүйдүүлүктүн жетегинде жүрөсүз. Жеке кызыкчылык үчүн жакындарыңыз эле эмес, бүтүндөй өлкөнү садага чабууга даяр экениңизди көрсөтүп жатасыз. Азыр кайра атышып жатып өлөм деген кыяздагы сөздөрдү айтып жатасыз. 6 жыл эл башкарган кишинин айта турган сөзүбү ушул? Жок. Бул сөз көчө балдарынын сөзү. Сиз ошол көчө балдарынын же мындан бир кылым мурда өткөн басмачы каракчылардын деңгээлине түшүп алдыңыз. Бул сөз сырттан жоо чаап, кыйырды басып душман келсе айтылса туура болмок. Эрдик катары бааланмак. Азыр ким менен атышканы жатасыз деги? Кайсы душман? Кайсыл жоо менен атышканы жатасыз? Сиз бул сөзүңүз менен өзүңүздү мыйзамдан сырткары чыгарып жатасыз. Коомду башаламандыкка, туңгуюкка түртүп жатасыз. Сиз бүгүн кыргыз мамлекети менен атышканы жатасыз. Мамлекеттүүлүктүн тамырын кыйганы жатасыз. Эгер түшүнсөңүз. Сиз бүгүн эгемендүү Кыргыз Республикасын тааныбайм, тааныгым да келбейт деп жатасыз. Түшүнгөн кишиге жорууңуз жолдо калсын, Алмазбек Шаршенович. Ойлонуңуз, ушунчаңызда токтоңуз. Мамлекет сизге керек болбой калса, бизге керек. Келечек сизге керек болбой калса, элге керек. Коомду өзүңүздүн жеке ичкүйдүүлүгүңүздүн, жеке таарынычыңыздын барымтасына айлантам деген жосунсуз жорууңузду токтотуңуз. Ал эми экс-президент Роза Отунбаева мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигинин алынышы тууралуу билдирүү таратты. Отунбаева бул процесс 2016-жылдын ноябрь айындагы Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президент Атамбаевга импичмент жарыялоо боюнча демилгесинин логикалык уландысы катары сыпаттады. Ал ошол эле жылы депутат Канатбек Исаев да Атамбаевга кескин сын айтып чыкканын эстеп, натыйжада экөө Атамбаевдин саясий куугунтугуна алынганын белгилейт. Роза Отунбаева өз билдирүүсүндө Жогорку Кеңештин ар бир чакырылышы ар кандай сын пикирлер кабылганын эске салып, азыркы шартта парламентте Алмазбек Атамбаев атайлап кароолого алганын кошумчалайт. Отунбаева депутаттык комиссиянын Атамбаев саясий куугунтукка алды деген айыптоосунан башкы прокуратура негиз таппай койгону өкүнүчтүү экендигин, чынында Атамбаевдин тушунда анын атаандаштарына каршы иштер токулганын билдирди. Отунбаева Атамбаев саясий атаандаштарын өзү куугунтукка алган жол менен басып өтүшүн каалабай турганын, ага коюлган айыптар боюнча тергөө бейтарап жана калыс жүрүшү керек экендигин айтууда. Алмазбек Атамбаев коомчулукта конфронтацияны, радикализмди, келишпестиктерди жарата турган бөлүп жаруучу түшүнүктөрдү таратуу чеберчилигин эң жакшы билет. Ушул күндөрү Атамбаев укуктук аракеттерге каршы иштерге даярдык катары балоого боло турган бир нече нерселерди айтып жиберди. Азыр бийликти Бакиевдики деп атоо менен ал бир гана нерсени, аймак аралык кастыкты козутууну, өлкөнү өз жана өзгө деп бөлүүнү көздөп жатат. Аялдардан, аксакалдардан жана жаштардан өзүнө тирүү коргон жасап, өзүнө карата ыкчам тергөө аракеттерине курал менен каршылык көрсөтөрүн билдирүүдө. Ал муну оппозициялык ишмердүүлүк жана жеке эрдик катары сүрөттөп жатат. Бирок ал өзүнүн саясий чабалдыгын жана адамдык алсыздыгын көрсөтүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков Атамбаевди кол тийбестигин алгандан бери эл алдына биринчи жолу 30-июнда чыкты. Суусамырда Кожомкул Балбандын 130 жылдыгына арналган иш-чарада сөз сүйлөп, калкты ынтымакка чакырды. Кожомкул атабыздын кайраты келечек муундарга күч, дем берсин, мекенчил сезимин ойготсун. Жергебизде дайыма тынчтык, элибизде ар дайым ынтымак болсун. Кыргызстаныбызды ар бирибизди жараткан Кудай өзү колдосун. Жайдын аптабы менен саясаттагы ысыктын жарышып турган чагы. Бул учурда парламент эл аралап кетишти. Эми эл өкүлдөрү эс алгыча элдин пикирин угуп, бир чечим менен келишет го.